Урматтуу көрүүчүлөр, биз айтып кеткендей эле өндүрүш мүмкүнчүлүгүнүн чеги же экономикалык өсүү болуу үчүн жогоруда айтып кеттик, технологияны колдонушубуз керек деген сөздү айтып кеттик. Ошондой эле өндүрүү чегин көбөйтүү үчүн дагы бир жол бар экен, бул кесипкөйлүк же профессионалдык бизди өндүрүш мүмкүнчүлүгү чегинин сыртына чыгарат же көбөйөт, экономикалык өсүүгө дагы алып келет деген bir teoriya var. Bunu sizlerge kıskaça düşündürüp ketmekçimin. Demek bizden iki kahramanımız var. Asan, Üsön. Asan iki nerseni jasaytken bu nan jasayt, jana balmuzdaq jasayt. Üsön deli nan jasayt, jana balmuzdaq jasayt. Bulardan мүмкүнчүлүктөрүн карап кетсек, Асан бардык ресурстарын бир гана нан жасаганы жумшаса, 20 нан жасайт экен, балмуздак 0 болуп калат экен. Эгер Асан бардык энергиясын, ресурстарын, убактысын бир гана балмуздак чыгарууга жумшаса, 20 балмуздак чыгарат экен, 0 эмне чыгарат экен, нан чыгарат экен. Бирок Асан экөөнү тең каалайт. Нанды жегенди дагы жакшы көрөт, балмуздакты дагы жакшы көрөт. Демек, энергиясын, ресурстарын экиге бөлүп чыгарганда, бул А чекитинде эмне экен, 10 нан жана 10 некен балмуздак чыгарганга өзүнүн ресурстары, мүмкүнчүлүктөрү жетет экен. Демек, мисалы айтайлы, Асан мурун 20 балмуздак, 20 нан чыгарып аткан, балмуздагы 0 эле. Асан айтты, мен 10 балмуздак чыгарам деди. 10 балмуздак чыгарганда канча нандан кечип атат? 10 балмуздак чыгарганда 10 нандан кечип атат. Өзүңөр көргөндөй эле. Демек, бул сызык түз, биз айтып кеттик, түз болгондо эмне болот экен? Альтернативдүү чыгым 1/1 болот. 1/1. Бул эмне деген сөз? Эгерде Асан 10 нандан 10 балмуздак чыгарам десе, 10 балмуздак чыгарам десе, эмне болуп атат? 20дан азайтып атат. 10 нандан эмне болуп атат? Кечип атат. 10 нандан кечип атат. Демек, bir balmuzdактын чыгымы канча болот демек? Bir балмуздактын чыгымы 1 нан болот. Bir балмуздактын чыгымы 1 нан болот. Демек, bir балмуздак Асан чыгарам десе, 1 нандан кечиш керек болот. 1/1. Ошондой эле, эгерде дейли Асан 20 балмуздак 0 нан чыгарып атты эле, айтты, мен 10 нан чыгарам деди. 10 нан чыгаруу үчүн 10 балмуздактан кечти. Демек, bir nandын чыгымы канча балмуздактан кечип атат? 1 балмуздактан кечип атат. Демек ки, бул bir альтернативдүү чыгым болот экен. Демек, кайталап кетейин. 1 нан чыгарам десе, 1 балмуздактан 1 нанды чыгарам дегенде, bir балмуздакты көбүрөөк чыгарам дегенде 1 нандан кечиш керек. Же болбосо 1 нан чыгарам дегенде 1 балмуздактан кечиш керек. Демек, бул эмнекен альтернативдүү чыгымдары. Эми келели Үсөнгө. Үсөн мүмкүнчүлүктөрүн колдонсо 30 балмуздак жана 10 нан чыгара алат экен. Бирок кандай деңгээлде? Эгерде ресурстардын бардыгын бир гана балмуздак чыгарам деп жумшаса, максимум 30 балмуздак чыгарат, 0 нан чыгарат. Эгерде ресурстардын бардыгын бир гана нан чыгарганы колдонсо, анда 10 нан чыгарат, 0 балмуздак чыгарат. Бирок Асан балмуздакты дагы, нанды дагы жакшы көргөн үчүн ал ресурстарын бөлдү, убактысын бөлдү. Демек, 10'dun жарымын, 5 жарымын нан чыгарганы, 30'dun жарымын, 15'ti эмнеге балмуздак чыгарганы жумшады. Эми бул жерде дагы буга окшотуп кетсек, эгерде бул чекитти көрүп атасыңар, эгерде бул жерде эмне болуп атат? Мурун дейли 30 балмуздак чыгарып жаткан. 0 нан чыгарып аткан. Эмне болду? Асан деди, мен 15
балмуздак чыгардым. То есть бул жерде 5 нан чыгарам деди. 5 нан чыгарам деди. 5 нан чыгарам дегенде бул жерде канча балмуздактан кечип атат? 15 балмуздактан кечип атат. 5 балмуздак чыгаруунун альтернативдүү чыгымы канча экен? 15 балмуздак экен. Демек буну 1'e 3 desek болобу? 1 nandın alternatifli çıgımı 3 balmuzdak desek bolot. 3 balmuzdak desek bolot. Al emi bir balmuzdaktın alternatifli çıgımı kança? Alternatifli çıgımı 1/3 nan eken. 1/3 nan. Demek bir balmuzdaktın alternatifli çıgımı Hasan için 1/3 eken nandan geçiş gereken bir balmuzdak çağırуу üçün. Emi ekonu salıştırabız. Balmuzdak çağıruuda jana nan çağıruuda kimdin çıgımı azırak. Kimdin çıgımı azırak dep. Birinci emneden başlaylı. Balmuzdak çağıruudan başlaylı. Demek Hasan balmuzdak çağıruuda bir balmuzdaktı çağırуу üçün bir nandan geçetken. Bir nandan geçetken. Al emi Hüseyin bolsam bir balmuzdakты чыгаруу үчүн 1/3 nandan geçetken. Demek Gimdin balmuzdak чыгарууда чыгымы азыраак. Asandınбы же Hüseyin'dünбү? Albatta sizler görgöndө эле бул Hüseyin'dүгү. Себеби 1/3 1'ge караганда аз болот экен. Демек Hüseyin эмнени чыгарыш керек экен? Hüseyin Асанга караганда балмуздакты арзаныраак чыгарган үчүн Hüseyin balmuzdak çağıruuda kesipköy болуш керек. Profesyonel болуш керек. Kesipköy болуш керек. Demek Hüseyin balmuzdak deyim. Balmuzdak. Al emi Hasan nanga karaganыбызda nanga. Hasan bir nan çağırуу üçün bir balmuzdaktan geçet eken. Al emi Hüseyin bolsam bir nan çağırуу üçün 3 balmuzdaktan geçip atat. Demek kim nanda arzanıraak çıgarıp atat? Hasan arzanıraak çıgarıp atat. Себеби Hasan Hüseyin'e karaganda kança 2 nan azırak, 2 balmuzdak azırak getirip atat bir nandı çağırуу üçün. Demek kimdin Hasan'dın demek nan çağırууda üstөмдүгү бар desek болот. Nan çağırууda üstөмдүгү бар desek болот. Бул kimdin чыгашасы ошол товарда аз болсо, ошол салыштырмалуу üstөмдүк. Salıştırmalı üstөмдүк ээ болот. Salıştırmalı üstөмдүккө ээ болот. Жана ошол өлкө болсун же адам өзү арзан чыгарган, өзү кесипкөй болгон товарды чыгарып ошодо кесипкөй болуш керек. Ошо бир гана ошону гана чыгарыш керек. Бул салыштырмалуу üstөмдүк деген теория David Ricardo'nun teoriyası. Bu Adam Smith'ten keyinki çoğun ekonomistlerden birisi. Adam Smith aytkan özüңөр bilgende эле absoluттук üstөмдүк деген аныкы бар. Absoluттук üstөмдүк деген ким кайсы өлкө же кайсы адам башка адамга караганда көбүрөөк чыгарса, ошол көп чыгарган товарында kesipköy болуш керек деген. Ал эми David Ricardo болсом, жок, андай эмес. Ким кайсы товарды эң арзан чыгарса, ошол өзү чыгарган товарда kesipköy болуш керек. Жана бири менен соодалашканда экөө тең утат деп теорияда, өзүнүн теориясында белгилеп кеткен. Эми бул жерде экөөнү соодалаштырайлы эми. Кантип соодалаштырат? Демек, мурун биринчи убакта соода жок эле. Ар ким өзүнчө иштеп жаткан. Демек, Hasan nan дагы чыгарып жаткан, балмуздак дагы чыгарып жаткан. Nandan 10 balmuzdak чыгарып өзүнүн жашоосун улантып жаткан. Hüseyin деле 5 nan жана 15 balmuzdak чыгарып өзүнүн жашоосун улантып жаткан. Bir gün Hasan менен Hüseyin bir жерде жолугушту. Анан Hüseyin Hasanга айтты. Hasan, gel экөөбүздүн чыгымдарыбызды эсептеп көрөлү деп ушундай бир жыйынтык чыгарышты. Анан кийин айтышты.
Асан, sen nanды maga karaganda arzanırak çıgarat ekенсиң. Sen bardык күчүңдү нан жасаганы жумша. Мен Үсөн балмуздакты сага караганда арзаныраак жасайт экенмин. Демек мен болгон күчүмдү балмуздак жасаганы колдонойн анда. Анан экөөбүз бири-бирибизге алмашып алганда, экөөбүз бири-бирибизге соода кылганда, сен дагы көп пайда көрөсүң, мен дагы көп пайда көрөм деп Үсөн сунуштайт экен. Асан мен ойлонуп көрөйүн, бул кандай пайда болот десе, Үсөн түшүндүрүп берет экен. Мен 30 балмуздак чыгардым. 30 балмуздактан же болбосом биринчи мынандай сен 20 нан чыгар. Мага 20 нан чыгар. 20 нандын 8'in мага бересиң. Демек 20 нандын 8'in мага бересиң дейт экен. 8'in мага бергенде Асанда канча нан калды? Асан 20'нан 0 балмуздак чыгарып аткан. Демек Асанда 12 нан калды. Асан айтат экен, Үсөн, сен мага канча бересиң ушул 8'ге карап дегенде, Үсөн айтат экен, мен 30 балмуздак чыгарам. Сага 12 балмуздак берем дейт экен. 12 балмуздак бергенде бул жерде канча калды? 18 калды. 18 өзүндө калды. 12'син кимге берди? Асанга берди. Бул жерде канча калды? 12 калды. Демек, Асан эмне кылды? 20 балмуздак чыгарды. 8'in кимге берди? Үсөнгө берди. Демек, Үсөндүкү бул жерде 8 болот. 8'in алды. Өзүндө канча калды? Өзүндө 12 калды. Ал эми Үсөн 30 чыгарды. 12'син Асанга берди. 12'син Асанга бергенде, демек Асан мурун балмуздакты 0 чыгарган эле. Азыр канча болот экен? 12. Азыр 12 болот экен. Демек 12 менен 12'ни экөөнү кошом. Демек бул жерде В чекити дейли. В чекити. Ошондой эле Үсөн 8 болду жана 8'di kimden? Nandı Asan'dan aldı. Plus 12'ni kimge? Asan'a bergen üçün özünde kança balmuzdak kaldı? 18 balmuzdak kaldı. 18 balmuzdak. Demek iki çekitти bul жерде koşkonuzda A, B, V demek bul жерде G çekitти deyli. G çekitти. G çekitти emne olup atat? Özüңөр көргөндөй эле. Биздин мүмкүнчүлүгү өндүрүү мүмкүнчүлүгүнүн чегин дагы не болуп атат? Көтөрүп атат. Демек, ар бири өзү кесипкөй болгон, өзү арзан чыгарган товарда кесипкөй болуп, ошону гана чыгарса, бул бир өлкө болушу мүмкүн, же бир фирма болушу мүмкүн, же бир регион болушу мүмкүн. Өздөрү атаандаштык кыла ала турган товарда кесипкөй болуп, ошону арзан чыгарып, жана аны башка бир өлкөнүн кесипкөй ошол товары өзүнө керектүү болгону менен бири-бири менен соодалашып, соода алака болгондо, бул пайда эки өлкө тең көрөт экен. Демек, биздин пайдабыз эмне болуп атат? Өндүрүш мүмкүнчүлүгү чегин сыртына чыгарып жатат. Демек, бул жерде эл аралык соода теориясындагы эгерде бир өлкө бардык тышкы сооданы жабык жашаса, мисалы айтайлы, Түндүк Корея дейли. Түндүк Корея мен сырткы дүйнө менен байланышым болбойт, мен сырткы дүйнөгө эч нерсе сатпайм, эч нерсе албайм, мен эмнени өндүрсөм өзүм жейм. Сыртка керегим жок дегенде, бул өзүнүн экономикалык өсүүсүнө тоскоолдук берип атат дегенди түшүндүрөт. Ал эми бир өлкө эл аралык соодага ачык болсо, сыртка сатса, ошондой эле сырттан керектүү нерселерин алса, бул экономикалык өсүшкө дагы эмне экен? Экономикалык өсүшкө дагы кандайдыр бир деңгээлде пайдасын алып келет экен. Бул дагы ошол кесипкөйлүк, профессионалдык болуунун негизинде гана боло алат экен. Демек, биз экономикабызда кайсы күчтүү тараптарыбыз болсо, бул текстиль сектору болушу мүмкүн, же IT сектору болушу мүмкүн, же болбосом токен индустриясы болушу мүмкүн. Кайсы
индустрияда биз өндүрүүнү арзан чыгара алсак, ошол секторго көбүнчө басым жасап, мамлекет колдоп, ошонун сыртка сатуусун экспорттоосуна көмөк көрсөтүүсү керек. Ошол убакытта гана биздин эмне болот экен? Экономикабыз өнүгөт. Албетте биз экономикабыз күчтүү эмес болсо, экономикабыз күчтүү деген бул өндүрүш аз болсо, биз бардык чек арабызды тышкы соодага ачып салсак, анда албетте биз алар менен жарыша албайбыз. Сырткы фирмалар менен жарыша албаганда, албетте биздин рыногубузга башка импорттогон саны көбөйүп кетиши мүмкүн. Бул жерде биз экономикалык өнүгүүдөн сөз кылышыбыз мүмкүн эмес. Албетте биз бул сырткы соодадан пайда табуу үчүн биз өзүбүздүн күчтүү жактарыбызды өнүктүрүп, ошол күчтүү секторубузду өнүктүрүп сыртка сатып, жана биз күчтүү эмес болгон жактагы нерселерди сырттан алганыбызда гана бул экономикалык өсүү болот экен. Бир тараптуу болуп калса, биз эле сатып ала берсек, эчке экспорт болбосо, анда экономикалык өсүү болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан экспорт канчалык деңгээлде импорт болсо, ошончолук деңгээлде дагы экспорт болуш керек экен, экономикалык өсүү болуш үчүн. Азыркы жыйынтыгыңызды бир кайталап камерага айтып бересизби, тияка доска камерасы? Жазып түздүңүз да. Контакт болсун зрителер. Баштап. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде экономикалык өсүү болуш үчүн сөзсүз түрдө биз сырттан келген импорттолгон товар канчалык деңгээлде көп болсо, ошончолук деңгээлде экспортко дагы чыгышыбыз керек экен. Ошондо гана экономикалык өсүү болушу мүмкүн. Биз бул жерде сырткы экономикалык чек араларыбызды ачайлы, соода өнүксүн, бирок пайда болсун, бирок ошол эле убакта өзүбүздүн улуттук, өзүбүз арзан чыгарган секторубуздагы товарларды канчалык деңгээлде колдосок, ошолорго субсидия берсек, ошолордун экспорттолушуна мамлекет көмөк берсе, биз өзүбүз ошол өнүктүрсөк, ошол убакта биз жөндөмдүүлүгүбүз, эл аралык кандай десек, жөндөмдүүлүгүбүз эмне болот экен? Жарыш жөндөмдүүлүгүбүз көбөйөт экен. Ал эми эгерде биз өзүбүздүн ушул күчтүү тараптарыбызды өнүктүрбөй эле, эл аралык соодага чек араларыбызды ачсак, эмне болот экен? Биздин өлкөдө улуттук товарлар эмес, импорттолгон товарлар көп болуп кеткендиги үчүн экономикалык өсүү болушу мүмкүн эмес. Демек, бул чегибиз жылбайт экен. Кайсы деңгээлде бул чегибиз жылат экен? Качан биз өзүбүздүн улуттук товарларыбызды, өзүбүз арзан чыгарган улуттук товарларыбызды сыртка сатсак, жана биз чыгара албаган, же биз күчүбүз жетпеген, же бизде чыгымы көп болгон товарларды арзан сырттан алып келген учурда гана экономикалык баланс болот, жана экономикалык өсүү болот демекчибиз. Кыскача, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү лекциябыз ушун менен жыйынтыкталмакчы. Кийинки лекцияларда көрүшкөнчө аман болгула.